эң кымбаттуу нерсесин жогото алганда же өзүнүн эң кымбаттуу адамын жогото алганда жашоого уже максаты жок болуп калат. Жашоо көзүнө көрүнбөй калат. Мен эмне үчүн жашап жүрөм деген көбүнчө эле суроолор болот. Жөнөкөй эле учурда бул депрессияга түшүп калгандар адамдар болушат. Ушуну түшүнөм. Бул макалды мен айтмын, мисалы көпчүлөргө батырган болсоң, кээ бир адамдарды колунда бар адамдар, мисалы дасторкон өзүнө мынтип жагымсыз болгондой токсус келбеген эмет, ал эми эмне дедиңиз ба, дүйнөсү жан дүйнөсү кең адам колунда жок болсо дагы, материалдык жактан колунда жок болсо дагы сени жылмайы менен дасторкону жайып жана жакшы көңүл өтөтүп алышат. Бул учурда жарды кембагал адам бул бирөөгө садака берсе, бул өзүнө кайтып келет да. Канчалык көп садака берсең, өзүңө ошончо көп кайтып келет. Ошол сыяктуу түшүнөм. Мындай эл оозунда илгертен айтылып келген макалдардын бири жоктун жону катуу, өгүздүн мойну катуу деп. Не себептен жоктун жону катуу деп атат да. Мындай бир сөз айкаштарын эмелерден угуп калабыз, мына көркөм чыгармалардан окуп калабыз. Мындай кыйнап, эзип дегенди билгизген, жонунан кайыштыруу деген нерсе бар да. Кордук көрсөтүү, сабоо, зордук, зомбулук көрсөтүү деген ушу жонунан кайыштыруу деген. Анан жоктун деген сөз берде ошондо колунда байлыгы жок, кедей, томояк адам жөнүндө сөз болуп атат. Кыскасы аны сабасаң дагы эч нерсе жок да, баары бир чыкпайт. Чыдайт ал, баягы кордук көрсөтсө дагы, зомбулук кылса дагы, сабаса дагы, кыскасы ошонун баарын көтөрөт, себеби анын жону катуу, мынакей жоктун жону катуу деген ушул. Жоктун жону катуу, жокчулук турмушта оор жашоо, жетишпестик менен сүрөттөлөт. Ошондуктан бул философиялык өңүттөн алып караганда кыйналуу, азап чегүү жана машакаттуу жашоонун узакка созулушу. Кыргыздын улуу акыны Калык акындын 14-түмдө жалданып, Малайкылдын жокчулук деген саптары жокчулуктун кары жашка карабай салган түйшүгүн айкындайт эмеспи? Ошондой эле аргымак мойнун ок кесет, азамат мойнун жок кесет деген сыяктуу макалдар жаш жигит канчалык күч дарамети ашып турса да жокчулук алдында бүгүлөрүн сүрөттөйт. Жогорудагы мисалдардан келип чыгып, жоктун жону катуу дегендин себеби мына ошол турмуштун оош кыйышы жөнүндө болууда. Жана албетте аш калып, ток калып, ар кандай азап көргөн адамдын жону катып, ар нерсеге чыдамдуулугу артат. Анан макалдын бир экинчи бөлүгү катары анан өгүздүн мойну катуу деген, бул мал баккан элдин өзүнүн байкоосунан эле келип чыккан нерсе. Кыргыздар мингич катары, атты минип эме алган менен, колунда жок адамдар ошол өгүздү дагы чүлүктөп, аны дагы мингич катары бир көлүк катары пайдаланышкан. Анан ошондо байкашкан, аттын эмеси мойну ушунчалык жумшак, ооздурукту тартып койсоң эле шарт ошол бурган жагын, тарткан жагын көздөй аттын башы бурулуп калат да. Бул неменин өгүздүн өзүнүн мүнөзүнө байланышкан нерсе, табиятынан ошо миниш үчүн жаралган болсо керек. Оңойлук менен баягыдай моюн сунбаган, канча сабасаң деле атка окшоп желип жортуп жүрбөй турган ошондой кашаң жаныбар. Мына ушуну байкагандан улам анан баягыдай уйкаштык үчүн жону менен анан мойну дегенди кылып, анан жоктун жону катуу, өгүздүн мойну катуу деп ошол турмуштук тажрыйба менен экөөнү айкалыштырып берип салган.